Жок, жебейм, долбооштун жөөгүн жегим келип жатат. Иш-чара тарых жана адабият конкурсу деп аталып, 4 декабрда белгилене турган Манас күнүнө арналды. Кенже класстагы окуучулар менен бала бакчадагы тарбияланып жаткан балдар мында Манас ааламына сүңгүп кирип, андагы урунтуучуларды даңкташты. Бала бакчадагы балдар экен, алар деген тамганы араң таанып атат. Анан ошолорго даярданып, алардын мотиви, алардын дикциясы укмуш мындай берилип, укмуш аткарышты да. Демек, философиянын мыйзамы бар да, жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт дейт. Демек, кыргыз элинин көрөнгөсүндө бар. Бул нерсени биз баягы кандайдыр бир жабык боюнча калгандай да, ошону кайра ушундай иш-чаралар менен жандандырса, абдан жакшы болмок. Бишкектин Ленин райондук хакимияты уюштурган иш-чарада өз аймагындагы таланттуу балдарды чогултушкан. Бала бакчадагы курактан тарта улуу төзөгүн түзгөн маданиятты таасын чагылдыруу, өнүктүрүү иши эми токтобой уланып турат дешет. Эми бунун максаты мына Манас эпосундагы эмнеге биз ошол Манастагы каармандарды биз унутта калтырышыбыз керек. Азыркы жаштар Кореяныкын, Япониянын каармандарын айтсаң шыр эле айтып берет. Ошон үчүн биз көбүрөөк Манас ким болгон, Каникей ким болгон, Сыргак ким болгон, Жакып атабыз ким болгон ошол жөнүндө кенен маалымат берели деп бул конкурста ушундай өткөзүп атабыз. Ленин районунда буюрса мектептерде иш-чара конкурстарда болуп турмакчы. Биз иш-чараны токтотпойбуз. Кудай буюрса ошону улантып кетебиз деген таризде иш-чара баштаганбыз. Манас эпосун окуп үйрөнгөн адам, ал жөнүндө жаттаган адам кыргыз элинин түпкү теги жөнүндө, түпкү орду жөнүндө, өзөгү жөнүндө, дүйнө таанымы жөнүндө түшүнүктөрдү алат. Жашоо турмушу жөнүндө Чохан Валиханов айтып атпайбы? Манас эпосу бул кыргыз элинин турмуштук энциклопедиясы деп. Энциклопедия деген сөз кыргыз элинин бүтүн турмушун камтыган тармакта. Ошондуктан биз Манас эпосун окуп үйрөнүү менен кыргыз элинин көз карашын өзгөртөбүз. Өзүбүздүн элдик түпкү тегибизди түшүнөбүз. Өсүп келе жаткан муундарга үлгү болсун деп 100дөн ашык балдар кыздардын курамы Манас айтып, көпчүлүктө ыраазы кылышты. Биз деген Манасты үйрөнгөнүбүз себеби анткени деген өзүбүздүн кыргыз элибиз деген көз карансыз элдер. Ошондуктан деген биз деген өзүбүздүн тилибизди, динибизди унутпаш үчүн биз деген Манасты жаттадык. Мен деген Манасты эмнеге үйрөнгөнүмдүн себеби деген бул деген Манас деген коңго аябай таасир этет. Ак менен караны өтө мындай экөөнүн бири-биринин айырмачылыгына жардам берет жана мындай улуттук патриоттук сезимибизди күчөтөт. Манас дастан аркылуу кыргыздын бай көрөнгөсүн даңазалаган мындай иш-чаралар башка аймактарда да жайылып, тез-тезден уюштурулуп турса, келечек муунга жакшы сабак дагы, өрнөк дагы болмок дешет. Тариел Чоңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.